блядь, сука. Все, остановись, не ссы. Бля, вот, блядь. Пиздец, блядь, сзади вон так. Ассаламалейкум arkadaşlar. Kubo Taksi kanalına hoş geldinizler. ДТП oldum, ДТП. Ошо азыр Яндекс маркетке келип, машинага жана катафан деген задний бампердин катафаны. Ошону алдым. Эмне болуп болгонду, ким келип сүздү, мен сүздүмбү, же ал менин келип сүздү, ошону мага көрсөтмөкчүмүн. Так что аянача бирге болуңуздар. Вот раз я был по страховому случаю, и мне пришло уведомление, что на ремонт. На ремонт я отказываюсь. Как делать, чтобы по денежным выплатам получить? Надо написать заявление о том, что от ремонта отказываетесь. Хорошо. Хорошо. Эки миң жыйырма бешинчи жылы 31 январда түндө иштеп жүргөндө Химки районунда Ленинский проспект деген улица бар. Ошол жерден ДТП болгом. Короче, кетип баратканда астымдагы машина, өзүңүздөр видеодон көрдүңүздөр, астымдагы машина поворотун күйгүзүп тотоп калганда, ал жер ылдый ишкен да. А мен дистанцияны кармап элеткам негизи. Анан жетишпей калдым да, бирок жетиштим, түзбөй калмадым. Артымдагы машина келип түздү да. Артындагы машинада алдагы санат экен, кыргыз бала экен. Анан мен жетишип тотоп калдым, артымда келип сүздү. Анан чыгып карасам кыргыз бала экен, ал мени таанып экен да, меничи подписчик экен. Ошол жерден сүзүшүп, мен клиентим бар болчу, клиентке үйүнө жетерине 1 километр калган. Мага айттым, мен заказ жаба берейин, сен кете бер депчи. Өзү жөө кетип калды да. Анан тиги бала дагы өзү дагы шашып, жанагындай бал кылып түптү, жанагындай. Бизде жана оюнчуктарды ойлоп чыкпады Яндекс, эксперт, анан бирдеке, анан чемпион депчи. Саат ошондо 6:30 беле 7:30 болчу да. Ал балага иштеш керек экен. Анан байке, комбайке, сиз өзүңүз эле Европротоколду толтуруп коесуз, мен кете бербейм дейт. Анан мен түшүнүп, макул кетсең кете бер деп кетиргем. Кеткенде үйүнөчү. Ошентип анан Европатага өзүн толтуруп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, справка деп тапшырып койгон болчумун. Тапшырып келгенден кийин бүгүн мага эме келди, электрон почтадан. На ремонт депчи. Анан ошо азыр келип ремонттон отказ кылдым, чтобы денежный выплата менен берсин депчи. Азыр чыгып силерге машинаны көрсөтөйүн. Абалы кандай. Негизи мындан 2 жыл мурун дагы
үйүнүн жанынан дагы бир орус келип артынан сүзгөн да, үйүнүн жанында тургандачы. Бирок анда вообще бамперлер сынып, казандар кирип кеткен. Ал орустун дагы справкасы жок болуп, кааласаң сотко бер, кааласаң, короче, бербейм деген да. Анан мени эптеп коркутуп үркүтүп атып алган болчумун. Машинага ремонтко 90 миң кетиргем өзүм наличка. Орустан 80 миң алгам да. Ошо жакшы да берип койгон үчүн. Анан кайра 2 жыл өтпөй эле кайра келип артынан дагы сотко. Анан азыр ошондон бери канча күн өттү, уже 16 күн өттү. Иштеп жүрөм да. Фотоконтролдон сүрөтүн алып коем. Көрүп атасыздар, кичине бирок как бы Яндекс өткөрбөй атат. Как бы бирок жаппай атат да, иштеп атам. Бирок негизи мындай кылып иштеген болбойт да. Азыр чыгып машинаны көрсөтөйүн силерге. Машинанын ЖТСи ушундай. Бул жерден иштерде сынганбы, билбейм. Эшти карай элекмин да. Олар түзүлүп кеткен. Биякта көрдүңөрбү, таксисттер азыр лопата алып жүрүп калганбыз Москвада. Лопата менен жүрүп калганда кар күрөйбүз, дагы эле кар жаап атат. Бул жерден казан бирок сел элекен, казанчы нормально. Бүгүн тетиги жерде сүгөн да казандычы. Ошону салып аткан болчумун. Запаска машина алгандан бери жапжаң боюнча жүрөт. Ачык колдонгон эмесмин. 5 жыл болду. Кандай кылып совет бересиңер? Не кылайын, буларды өзүн чаптатып эле жаңы бампер алып коюш керекпи? Москва шаарында кузов иштери керек мага. Кузов иштери болсо жазып коюңуздар. Машинаны кылалы. Жанагы Яндекс маркеттен бул катафан деп коет да, ушуну алдым да. Бул да сынып калган да. Башка сынып кеткен. Сиздер кимде ким Москва шаарында жакшы подключашка издеп аткан болсоңор, ушул таксопаркты сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти трудовой договор менен иштесеңиздер күнүнө 450 рубльдан алат. А если парковый самолет кошулсаңыздар, күнүнө каждый заказдан 1,5% алат. Так что кошулуңуздар, Куба таксистан келдим деп айта бересиздер.